Фейсбуктан көрүп атасыздар, кандай маалыматтар келип атат Баткенен чек арасында, кандай жертвалар болуп атат, кандай орчундуу маселелер болуп атат. Ошондуктан мен бүгүн саат 11-де ушул боюнча маалыматты гана угууну сунуш кыламын. Биринчи сунушум, экинчи сунушум ушуну кийинки жуманын күн тартибине киргизип, процедурасы менен комитеттерден бери карап койбосок болбойт. Себеби Баткенен чек арасы боюнча бир канча жолу маселе көтөргөндөн бери бул эл көчөгө чыкмайынча, жер жертип болуп бирөө өлүп бирөө өрттөнбөйүнчө эч кандай бул чек араны токтоо үзгүлтүктүү жүрбөй атат. Жакшы иш болбой атат. Ошондуктан бул боюнча маселени кийинки жумага күн тартибине киргизип карасак, а бүгүн маалыматты угуп коюу деген эки сунушту берем, колго салып койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Дастан Арыспекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Дастан Арыспекович, мен да Карамат Бабашевни колдоп кетет элем. Маалымат угуп койсок, себеби бул бүгүнкү күндө өтө кырдаалуу оор ал жакта. Мен ачык айтып коеюн. Лейлек районуга азыр жол жабык. Бүгүн азыр эле мага маалымдашты. Даже груз двестин өткөзбөй коюшту. Ошол жерден биздин кошуналарыбыз. Ошон үчүн Дастан Арыспекович, өкмөт акыркы күндөрү кодекс же ошол коопсуздук шаар менен алектенип, баягы биздин мамлекеттин коопсуздугун, ошол жердеги баягы жарандарыбыздын бейкуттугуну баягы унутуп калды да. Ошон үчүн баягы вице-премьер деле ушул жерге атайлап чек ара маселелери боюнча карадык эле. Мен бир ай мурда мына өкмөттүн өкүлү отурат, ушул жерде айттым эле, эртең жазык талаш иштери башталат. Ошол жерде баягы маселелер көтөрүлөт десем, бир дагы действия кылбай койдуңар да. Бир ай мурда айттым. Ошон үчүн алдын ала иштерди кылыш керек экен. Маалымат угуп, бирок Дастан Арыспекович, өткөндө да комитеттер карап, палатага карабай койгонбуз. Ошол жерде бир өкмөт башчынын позициясын угайлы. Бир дагы жумуш болбой атат Тажикстан боюнча. Ал жерде чарбалык жумуштар чек арадан башка бир топ маселелер бар да. Ошон үчүн бүгүн 11-де тийиштүү органдарды чакырып маалымат угуп, бирок эмки жумада сөзсүз палатада комитеттерди карап коюуну суранабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Карамат Бабашевна, Забыл Гапурович, туура маселени көтөрдүңүздөр. Мындай кылсак кандай болот? Азыр мен өкмөт башчысы менен да сүйлөштүм, тийиштүү органдын жетекчилери менен сүйлөштүм. Биринчи вице-премьер-министр учуп кетиптир эртең менен. Ошол жерге барып эл менен жолугат. Анан 11-ге жетише албай калат болуш керек. Түштөн кийинкиге жылдырсак. Азыр да толук маалыматты алып, анан түштөн кийинкиге чакырсак кандай дейсиздер? Каршылык жокпу? Үчүнчү микрофон. Дастан Арыспекович, эми түштөн кийин эмес, 11-де эле угуп коек, себеби коомчулукта элдин арасында паника башталды ал жактачы. Ушул жерде айтыла турган жер ушул, биздин трибуна. Маалымат деле угайлы, суроо жооп жок эле. Биздин элибиз кандай эмне сүйлөшүүлөр болуп атат, кайсы жолуна чечилет угуп коелу. Ошон үчүн коркпой эле 11-ге чакырып коюңуз, угуп коюп кетет.